Бул күндөр өтөт. Ар бир күн өтөт. Бардык күндөр өтөт. Албетте, сиздин, менин жеке башыма келген кыйынчылыктар, бактылуу күндөрүбүз, бакыттын башталышы бул кыйынчылыктын башталышы. Кыйынчылыктын башталышы бул бакыттын башталышы. Канчалык жолдорубуз узун болбосун, канчалык тоолорубуз бийик болбосун, айтор күнүбүз канчалык оор болбосун, бардыгы өтөт. Бул жашоодо таарынбашайык. Таарынып кек сактап, эч ким береке тапкан эмес, жакшылык тапкан эмес. Ошондуктан жакшылыкты гана кылышыбыз керек. Биздин динибиз тынчтык дини, тынчтыкты сакташыбыз керек. Биримдикте, ынтымакта эл жерибизге кызмат кылып мекенибизди өйдө көтөрүшүбүз керек. Албетте, желеги желбиреген Кыргызстаныбыз. Биздин мекенибизди өзүбүз сактабасак, өзүбүз даңктабасак, эч ким бизге келип жардам бербейт, башка кылбайт. Бүгүн Европадан болсун, Америкадан болсун, Сауд Арабиядан болсун, айтор ушул мусулман бир тууган өзүбүздүн кошуна мамлекеттер, өзбектер дагы бизге күн помуштарды ар кандай жардамдарды берет. Өзүбүз кыла турган, боло турган соопторду башкалар келип алып кетип жатат, соопторду мешок кылып. Мешок гүн бергенде сүйүм да ал мешок ар кандай жакшылыктарды алып кетип жатат, соопторду алып кетип жатат. Биз ошолорду өзүбүз кылышыбыз керек, өзүбүз аракет кылып, өзүбүз жардам беришибиз керек ошол мусулман бир туугандарыбызга. Мусулман бир туугандарым, албетте, жакшылыктын сообун, жамандыктын жазасын берүүчү Аллах эч качан өлбөйт. Ал адилеттүү түбөлүк турат. Но жалбыракты үзүп жаткан учурубуз, жалбырак кандай экен деп карап жаткан учурубуз, убагыбыз. Ар бир нерсеге кадыры менен, сый урматы менен мамиле кылышыбыз. Жөнөкөй жерде жүзгөн жылан болсун, үйүңүздөгү мышык болсун, ит болсун, айтор кандай болбосун, кимге болбосун туура мамиле кылуу. Албетте, биз жаштыктан мектептен үйрөтүп, табият менен таттуу мамиледе бол, жада калса алдыңдан жолбор чыкса дагы сый урматта бол деп өтө жакшы нерселер үйрөтүштү. Чоңойгон сайын жүрөгүбүз размери кичинерип, жаштыгыбызда жүрөгүбүздүн аянты чоң эле. Бүгүн эмне болуп кеттик? Эмне даражага жетип койдук биз? Текебир болсок. Менсинүү текебирдик эч качан бир жакшылыкка жеткизбейт. Ошондуктан ар бир нерсеге пайгамбарыбыз салсам пайгамбарлыкты кабыл алгандан кийин таштар дагы, жаныбарлар дагы ар кимиси ийилип салам берип, кандай жакшы мамиледе болду, Биз урматыбыздан бир тууганым бүгүн алуучу гана адам болуп калдык. Мээрим сага бирөө беришин каалайсыңбы, сен мээрим бер. Бирөөгө жакшылык көрүшү каалайсыңбы, жакшылык биринчи кыл. Бирөөдөн дос болушун үмүт кыласыңбы, сен биринчи дос бол. Бүгүн канча адамга дос болдуң сен? Канча адамга карыз бердиң? Канча адамга жакшылыкка жетишине себепчи болдуң? Сен бүгүн бир нерсе кылдыңбы? Өзүң кылбай туруп, кантип сен жакшы дос күтүшүң мүмкүн? Өзүң бир нерсени бербей туруп, кантип бир нерсени үмүт кылышың мүмкүн? Бул дүйнө алыш дүйнөсү эмес, бериш дүйнөсү. Качан сен бергениңде, качан сен жакшы мамиледе болгонуңда, сен ошондо жакшылыкты күтүшүң мүмкүн, жакшылыкты беришиң мүмкүн. Ошондуктан бир нерсени алдыдан мурда ошол нерсени берип кой адамдарга. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.